Угуу бул чоң бакыт. Тилекке каршы статистика боюнча дүйнө жүзүндө ар бир 9 баланын угуусу начар. Угуу баарлашууга, аң сезимдин өнүгүшүнө, психикалык жактан туура калыптанууга өбөлгө түзөт. Угуу жөндөмүнөн ажыраган жана тубаса керең жаш наристелер атайын мекемелердин жана адистердин жардамына муктаж. Өз мезгилинде жардам албаган балдар өмүр бою майыптыкка дуушар болушат. Угуусу начар жана керең балдар үчүн Кыргызстанда бир гана адистештирилген мектеп бар. Бул номер 21 республикалык жатак мектеби. Мектеп-интернатта учурда өлкөнүн туш тарабынан келип билим алган 300дөн ашуун бала бар. Бул жатак мектеп 72-жылы ачылган. Ошондон бери иштеп атат. Бул мектепте Кыргызстан боюнча жалгыз мектеп. Ошол Кыргызстан боюнча ар кайсы булуң бурчтан келет балдар. Мектепке республикалык комиссия бар, ошол комиссиядан өтүп, ошолордон жолдомо алып туруп, анан мектепке келет. Мектепте бүгүнкү күндө 319 бала окуйт. 319 бала ошо Ош, Нарын, Талас, бүт облустардан келген балдар. Окуу кадимки эле мектептей ошол жалпы билим берчү программа менен эле окуйбуз, бирок биздики 1 жылга узартылган ошол программабыз. Мектепте 75 мугалим жана тарбиячы эмгектенет. Негизинен мектепте сурдопедагогдор иштеши керек. Башталгыч класстарда бүт сурдопедагогдор иштейт. Анан жанакы жекече сөз өстүрүү, баланын сүйлөөсүн мындай үйрөтүү, аны дагы специалисттер беришет. Ошол мугалимдер бар. Жөнөкөй окуу жайларда мектеп курагына жеткен бала тамгаларды жатка билип сандар менен кошуп алууну өздөштүрүп келишсе, бул интернатка угуусу начар балдар тамга тургай тыбыштарды тааныбай келишет. Анткени бул балдарга атайы адистердин жардамы жок алфавитти жаттатып, тамгаларды таанытуу өтө оор. Я буду писать. Я буду говорить. Мектепте билим алган балдардын дээрлик бардыгы керең жана угуусу начарлар. Балдарды сүйлөгөнгө үйрөтүү бир караганда мүмкүн эмес көрүнгөнү менен мугалимдердин талыкпаган эмгеги жана күчтүү аракеттеринин натыйжасында балдар алгач жандап сүйлөшкөндө, андан кийин тыбыштарды, барган сайын тамгаларды үйрөнө башташат. 1-класска келгенде балдар эч эчтеке билбей келишет. Эч эчтеке билбейт. Анан акырындык менен дактильный азбукага баштайбыз, үйрөтөбүз. А, Б, В деп дегенмелердин бар. Мунун баарын тең кол менен үйрөтөбүз. Мисалы үчүн бул О, бул А, ошентип бат-бат үйрөтүп алып туруп, ошо Ону ошентип үйрөтүп атып, анан өзүбүздүн Ого өтөбүз. Ошентип себеби такыр эчтеке сүйлөбөй билбеген балдарды өзүбүздүн алфавитти үйрөтүү өтө кыйын да. Ошон үчүн биринчи колдун пальчиктер менен үйрөтүп туруп, анан мына балдар үйрөнүп, жазып, окуп калышты. Слышно? Ариет, слышишь? Слышишь? 1-класста келгенде көпчүлүк балдар сүйлөбөй келген, звуктары, тыбыштары жок болчу. Биз аппаратура аркылуу, аппаратуранын жардамы менен, анан ар бир балада өзлөрүнүн индивидуальный слуховой аппараты бар, 2ден, көбүнчө 2ден. Ошолордун жардамы менен сабак өтөбүз, анан тыбыштарды коебуз. Экранды биз колдонобуз, анткени балдар көбүнчө биздин балдар оозду карап, ошол ооздон чтение с губ дейбиз. Ошол оозду карап, анан догадываться этет да, кандай сөздү айткан үчүн, мугалим айтканын. Бирок булардын анткени булардыкы угуу деңгээли дагы бир кандайдыр бир деңгээлде бар да угуусу. Ошону өнүктүрүш үчүн оозубузду жабабыз. Мисалы, как тебя зовут деп оозду жаап айтканда, булар кулагын угуусу функциясын мындай жакшы
укканга аракет кылышат да. Анан ошон үчүн биз экранды колдонушубуз керек. Мектепте эртең мененки тамактануудан кийин адаттагыдай окуу процесси башталат. Бардык башка мектептердегидей эле угуусун ачар балдарга арналган мекемеде бардык предметтер бар. К образованию кариеса на зубах. То есть шоколад, он вкусный, кажется полезный, да, говорят, темный шоколад полезный, но не все полезно, потому что у нас здесь много сахара, много углеводов, и это приводит к кариесу. Кадимкеле мектепте окутабыз. Программабыз деле ошондой. Бирок биздин программабыз кичине мындай айрым учурда жеңилдеткен жагы бар. Айрым учурда мисалы үчүн башка мектепте 9 жыл окуса, биздин мектепте ошол эле программаны биз 10 жылда бүтүрөбүз. Атайы адистештирилген мугалимдер бул сиз көрүп турган микрофон аркылуу сүйлөшөт. Балдар болсо атайы кулакчындар менен угушат. Бул аппараттар билим алуудагы эң негизги жана керектүү куралдар. Ошо балдарды момтип кичинекейинен жакшынакай үйрөтүш үчүн момундай аппаратура керек да. Бул аппаратура абдан кымбат. Ошол себептен биз абдан аярлуу мамиле жасайбыз. Бирок бул аппаратура мугалимге чоң жардам берет. Бир эле учурда ар бир бала менен мындай сүйлөшүп отурбай, ошол аппаратура менен мугалим балдардын баары менен сүйлөшө алат. Мисалы үчүн ошо микрофон менен иштеп атып, бул бала менен да сүйлөшөт. Ошол эле учурда бул балага да суроо берип, ошону балдар бири-биринин немесин, жоопторун баары угуп турат. Бул абдан негизи, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, ушундай аппаратура ар бир класста болушу керек. Бизде 4 эле аппаратура бар. Себеби бирөө эле 1 миллион сом турат. Мектептин директору Эркингүл Сатыбалдиева айымдын эмгеги ополтоодой. Ал балдардын муктаждыктарын орундатып жана аларды атайын угуу аппараттары менен камсыздоо үчүн көптөгөн кайрымдуулук фонддорго кайрылып келет. Жыйынтыгында азыр балдардын бардыгы бул аппараттар менен камсыз болушкан. Бирок ар бир баланын кулагында байкап көрсөңөр, мындай аппараттар бар. Аппараты жок, бала эчтеке укпаган бала сабак окуй албайт. Ошол себептен бүгүнкү күнү мектеп 100% аппарат менен камсыз болгон. Муну Катарский фонд, благотворительный Катарский фондко кайрылып, ошолор былтыр чоң жардам берип 200 аппарат алып келди. Андан сырткары бизде Америкадан, Германиядан мындай досторубуз бар. Ошолор жылыга бир жолу келишет, атайын тияктан аппарат сактап, мындай чогултуп, анан бизге келип, бул жерден балдарга таратып берет. Андан азыр аппараттар дагы башкача болуп калган. Аппарат современный деп мындай заманбап аппарат, ал баланын кулагынын угушуна жараша компьютер менен мындай эме кылат да, настроить этип берилет. Бул абдан мындай жакшы аппарат деп айтса болот. Себеби балдардын кулагы, угусу ар кандай да, ар бириники ар кандай. Ошон үчүн аппаратты настроить этип берет. Ошол бир фонду менен иштейбиз. Кыргызстанда 15 жылдан бери ошол фонд иштейт. 2 адам келип иштейт. Алар жумушка келгенде эле келишет. Şu baldardın аппаратын текшерип берет, бузулганын оңдоп берет, вкладыш деп коебуз, эме ошо кулактын ичине куюлган бир мындай масса болот. Ошол жана аппараттын, мисалы үчүн боорекил нерсени, боорекилнисин бул куюлат, атайын куюлат. Анда ошону дагы эгерде жакшы жумшак материалдан куюлса, баланын угусуна дагы мындай жакшыраак болот. Ошону дагы жанакы немецтер жасап берет. Мектеп интернаттын бозогосун аттап сүйлөгөндө үйрөнүүгө келген балдардын бардыгы Советтер Союзунун мезгилинде иштелип чыккан атайы программанын негизинде окушат. Мектепте атайын китеп менен окутушубуз керек. Ошол китептерибиз жетишсиз, баягы илгери Совет орунда болгон китептер кичине эскирээк болуп атат. Бирок ошон менен окуп атабыз. Өзүбүздүн Кыргызстандын китептерине дагы адаптация жасап, ошого дагы өтүп, ошол өзүбүздүн китептер менен окуп атабыз.
Жөнөкөй мектептерде ар бир класста 40 бала билим алышса, бул мектеп-интернатта бир класста 10-14 балага чейин кабыл алынат. Класстардагы балдардын жөндөмүнө жараша бөлүнөт. Бир жаандан көп кемчилиги бар балдарга атайы көмөкчү класстар ачылып, алар жеңилдетилген программа менен окушат. Ден соолугунда 2-ден 3-төн дефектиси бар балдар да көп мектепте. Алар өзүнчө класска бөлүнгөн, көмөкчү класс деп коебуз. Бул жерде бала 6 же 8 мындай саны азыраак болот. Булар деле кадимкидей эле ошо окутабыз. Бирок булардын программасы жеңилдетилген программа. Берки балдардыкына караганда жеңилдетилген программа. Булар мектепти бүтүп кеткен учурда 9 класс менен бүтүшөт, 9 класс менен. Бирок билим деңгээли 4-чү класстын билим деңгээлин алышат. Балдардын тамактануусуна да өзгөчө көңүл бурулат. Балдарды рационалдуу азыктандыруу, колдон келишинче витаминдүү, пайдалуу жана эң негизгиси даамдуу тамак менен камсыздоо Чолпон Аканова айымдын негизги милдети. Анын жумушу таң атпай саат 4-тө башталып, кечки 8-де аяктайт. Ал бир айда 7000 сом айлык алганына карабастан дем алыш күнсүз иштейт. Биз күнүнө балдарга 270-280 бала тамактанат. 300-ге чейин. Балдардын тамагында сүт, творог, бүт бар ушу туура тамактандыр абыз. Эртең менен каша беребиз, эртең менен саат 4-төн баштап, кечки саат 8-ге чейин иштейбиз. Эртең менен каша, чай, творог, ушуну ар кандай тамактарды беребиз. Бир күндө балдар 4 мал тамактанат, 120 сомго. Бирок ушул продукты кымбаттагандыгына байланыштуу менюбуз бир күндө бир балага 157-160 сомду түзүп атат. Бирок ошого карабастан эле балдарга таттуу тамак даярдап бергенге аракет кылабыз. Свежий эттер келет, неделясына 2 жолу келет. Кыздарда бизде чындыгы сотрудниктер аябай аз. Мындайга бир 2 көп эле штат бөлүп койсо дагы жакшы болот эле. Чындыгын айтканда мойкага да жетишпейбиз. Аябай чарчайбыз дегендейчи. Зарплатаны көбөйтүп берип койсо жакшы болот эле. Biz зарплатабыз 7000 сом эле. Ушу эртең саат 4-төн кечки саат 8-ге чейин жүрөбүз, 7000 сом. Бирок ушу эмгек акыбызды ушу өкмөт тарабынан жакшырап карап көбөйтүп, хотя бы бир 15-20га жеткизип койсо, мындай аябай жакшы иштегенге мындай шык болот эле да. Зарплатабыз аябай аз. Мектеп жатак интернат болуп эсептелгендиктен бул жакта билим алган балдардын дерлик бардыгы жатып окушат. Балдар жырга укташат негизи келип. Комнаталар таптаза, шейшептери таптаза. Мектепте мындай жанакы бит же дагы бир башка нерселер болбойт. Дайыма таптаза, баарын убагында которуп турабыз. Бирок тар, ушундай мисал үчүн бор 2 кроваттар бири-бирине момтип турганы такыр туура эмес. Ортосунда ачык болуш керек эле да. Антип ачып коелу десек, балдар батпайт. Балдардын ыңгайлуулугу үчүн мектепте колдон келишинче бардык шарттар түзүлгөн. Өзгөчө көңүл балдардын тазалыгына бурулат. Буга чейин жөн гана жуунучу жайлар болсо, азыр интернаттын аймагында мончо салына баштады. Азыр биз мектепте мындай чоң кубанычта жүрөбүз. Себеби көп жылдан бери чечилбей аткан маселе чечилди. Мына бул жерде татнакай мончо салынып атат. Бул мончо дагы абдан мындай 20 киши иштеп атат. Ошо башталганы 1,5 ай эле болду. Анан бүткөнү калды. Демек, мындай биз чоң кубанычтабыз. Мен азыр эле ойлоп атам, балдар кандай жыргайт. Өзүбүздүн баняга ушул жерге түшүрөбүз, татнакай жууп, тазалап, кийимдерин ошол жерге жууп, таза кийимин кийгизип, анан мектептен бул банядан мындай мектепке жылуу, жумшак кирип кетет. Демек, ошол жатак мектептин бир чоң маселеси чечилди, буюрса. Мектепте таланттуу балдар абдан көп. Алардын угуусу начар болгону менен ар тараптуу өнүгүшүп, көптөгөн республикалык сынактарга катышып, байгелүү орундарды алышат. Спортто көп эле мелдештерге барабыз, ошол жерден эч качан мындай биринчи же экинчи орунду алмайын келишпейт балдар. Ошол жерден алган кубоктары ошол жерге метет. Андан сырткары ошол конкурстарда жанакы кол өнөрчүлүк боюнча дагы абдан кулак укпай калган бала
өзүнчө көп ойлонуп, ал көзү менен көрөт да, баардык нерсени көзү менен жетет ошого. Анан жана сүрөт тартканды да жакшы көрөт. Анан колу менен жасаган буюмдарды абдан жакшынакай жасашат. Ал дагы тетиги дипломдор, грамоталар, бүт баары могу жерде да толгон грамоталар мондай. Анан тетиги жерде дагы грамоталар, сыйлыктарыбыз өтө көп. Жай мезгилинде балдарды эс алдыруу үчүн көптөгөн иш-чаралар уюштурулат. Таза аба менен дем алдырып тоого экскурсияга чыгаруу, ысык көлгө алып баруу жагы каралган. Бул балдардын ар тараптуу өнүгүшүнө өбөлгө түзөт. 2020 бардык мектептер карантинге жабылганда интернеттагы аралыктан окутууга өткөн. Бирок онлайн режимде мындай өзгөчө балдарды окутуу өтө татаал болгонун айткан Эркингүл Сатыбалдиева узакка созулган карантин балдарга дагы, мугалимдер үчүн дагы чоң сыноо болгонун билдирди. Былтыр башка мектептерде эле биз дагы карантинде болдук. Бирок карантин учурунда онлайн окуу балдарды окуттук. Мен ойлойм, өзүмдүн эле оюм, мындай балдарды онлайн окутуу өтө оор экен. Көп, бирок аракет кылдык. Анан быйылкы окуу жылы боюнча 1-сентябрдан бери окуп атабыз. Кудайга шүгүр, балдардын арасынан ооруган болгон жок. ОРВ болуп ооруп атты, бирок анын баарын мектептен эле врач, медсестра жана мугалимдер болуп, энаталар болуп, шаардан келген балдарды дарылап аттык. Мугалимдердин арасынан дагы жана тех персоналдын арасында быйылкы жылы ковид болуп ооругандар болгон жок. Ата-энесинен алыс жатак мектепте билим алуу балдар үчүн жеңил эмес. Бирок ошентсе да, аз айлык алып иштеп балдарды жана кесибин чын дили менен сүйүп окуткан мугалимдердин аяр мамилеси жана мээрими менен балдар интернатка барган сайын көнүп кетишет. Мектепти аяктаган улан кыздардын көпчүлүгү ар кандай кесиптерди аркалап, турмушта өз ордуларын тапкандарын көрүп кубанабыз, дейт Эркингүл айым. Булар балдардын баары эле кесипке ээ болот. Мисал үчүн биздин бир группа бар, балдардын мурун көп жыл мурун бүтүп кеткен. Азыр алар группага мындай бригада түзүп алып, ал бул жана отделочники, мектеп үйлөрдө ремонт жасап атпайбы? Аларга очередь турат экен. Көп ай мурун аларды жазылып коюшат экен. Анан демек алар абдан жакшы жасаш үчүн очередь болуп атат да. Аны көрүп мен өзүмчө кубанып калдым. Биздин мектепти бүткөн балдар ушундай өзүнүн жанын багып, үйлөнүшүптүр дагы көптөрү. Үйлөнгөндө дагы жапжакшынакай үй бүлө куруп, жапжакшынакай жашап атышат. Ошонун балдары негизинен баары эле уккан бала болуп төрөлөт. Бул абдан аябай мындай кубандырат да. Угуусу начар жана керең балдарга мээрим төгүү менен билим берип, алардын коомго чындап керек экенин, дүйнөнүн кооздугун, жашоонун кызыктуу экенин көргөзүү биздин милдетибиз. Балдардын баарлашуусун, өз ара достошуусун, билимге умтулуусун күчөтүп, аларга үмүт тартуулоо биз үчүн чоң бакыт, дейт мектептин директору. Ал эми бул интернатта иштеген ар бир мугалимдин, тарбиячынын ары түйшүктүү, ары жоопкерчиликтүү эмгегин жогору баалоо биздин милдет. Андыктан ардактуу кесип ээлери көңүл сыртында калбастан колдоого алынса деп тилек кылабыз.